Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдикти жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн тынчтыкты жана байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк үйдүн куту. Аалам катары дүйнөнү алдаганча кеңири түшүнүүдө бир айлампага бириктирилген 40 нур Манастын 40 чороосуна кенелейт. Мамлекеттик тууну кабыл алуу иштери 2 айдан ашык талкууланып, расмий түрдө 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Анын авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков болгон. Алгачкы туу жогорку кеңештин имаратында көтөрүлгөн. Ал эми ушул күндүн урматына Жалал Абад шаарында мамлекеттик туу күнү өзгөчө масштабта белгиленди. Иш-чара салттуу түрдө өтүп, мамлекеттик желектин барктуулугу, улуттун уңусу катары сакталып калары айтылды. Ата-бабаларыбыз те байыртан туасында биригип, калың журттун ынтымагын бекемдеп, өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактап келген. Азыркы учурда да ар бир кыргызстандыктын алдында анын маани маңызын терең түшүнүп, муундан муунга өткөрүү милдети бар. Баарыбыз эртеңки келечек ээлерине сыймыктана турган эркин жана гүлдөп өнүккөн мамлекетти курууга, элибиздин бакубат жашоосу үчүн шарт түзүүгө милдеттүүбүз. Өлкөнүн бул символикасы калктын жүрөгүнөн түнөк алып, өзгөчө сезим тартуулап келери талашсыз. Элдин эркиндигин даңазалаган желек жаштардын келечегине үмүт берип, мекендин өзөгү катары саналат. Бул туу күнүндө биз ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө Кыргызстан жана кыргыз жери деп согуп, Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн жашашы керек. Бүгүн мамлекеттик туу күнү өлкөнүн баардык аймактарында бирдей убакта белгиленди. Бул иш-чара буга чейин да чоң масштабтарда өткөрүлүп келген. Аны менен катар Жалал Абад шаарынын Борбордук аянтындагы туу алмаштырылды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.